Kavak bürkülüp, kaçıp çümkönüp, 5 minütte kaldın tünörüp. Kaşın tüyülüp, kelbey жүгүрүп, keliş albay bir topçu dödük. Ha buldu tarınba, bar jayında, çoң kemçilik koydum getirip. Kavaktı tübe, kaygını übe, karılı kaçım koyçu meni geçirip. Murdun mur çoyup, betin bul toyup, şayır gülkün kapıs çok oldu. Uksun gülsün dep, gülüp жүрсün dep, sağarın adım uşul obondu. Boldu tarın bahçey bar jayında, bir kaşaktı aldım getirip. Kavaktı tübe, kaygını übe, karılı kaçım koyçu geçirip. Boldu tarında, bar jayında, çoң kemçilik aldım okşoyt getirip. Kavaktı tübe, kaygını übe, kadalı süylep, karılı kaçım koyçu meni geçirip. Салам достор, Сокол медианын көрүүчүлөрү. Аба ырайына карабай эл ичинде ташкындаган таланты бар адамдарды сиздерге тартуулоо үчүн кайрадан кызматтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз TikTok желесинде аз убакыттын ичинде резонанс жаратып өзүнүн өнөрүн тартуулап жаткан Нурболот Тырыспай болду. Саламатсызбы байке? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Өнөрүңүз абдан сонун болуп, TikTok желесинде укмуш эле резонанс жаратып атасыз. Рахмат. Деги эле өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, кайсыл жактын кулунда болосуз, кайсы жерден болосуз, канча жаштасыз, эмне менен алектенесиз деген сыяктуу. Мен өзүм Нарын шаарына караштуу Ат Баш районунун Казыбек айылынан болом. 2002-жылы 1-сентябрда төрөлгөм. Азыркы учурда жеке иштерим менен алекмин. Жеке иштерибиз менен алектенип цехтерге товарлар таратып иштейбиз, ткань рулондорду. Бар эле сиздин TikTokто баягы ырдагандарыңызды көрүп, опера жагынан билими бар адам окшойт деп айтып атышат. Анткени оор ырларды жеңил эле ырдап коет экенсиз. Ооба, туура айтасыз. Ошо көп айтып атышат, ушу окудуң беле, каякта окуйсуң деп ушинтип сурашат. Бирок бул Кудайдын берген талант окшойт. Өзүм эле ушинтип ырдайм. Жеңил эле болот мага. Билбейм, башкасына кандай сезилет. Айтсаңыз деги эле ошо өнөргө болгон кызыгуу каяктан пайда болду, качан пайда болду дегендей. Өнөргө болгон кызыгуу кичинекейибиз менен пайда болгон. 7 жашымдан баштап Керим Тропов агабыздын ырларын көп угуп, ошолорду кумиртетип, ошолордун ырларын ырдап аракет кылчумун. Ошо. Баягы үйдөгүлөр кандай көз карашта болушту сиз ырдап атканда? Үйдөгүлөр аябай каршы чыгышчу. Ырдабай эле кой сен деп аябай каршы чыкты, бирок жеңем бар. Жеңем аябай көп поддержка берчү мага. Тияка бар, бул сынактарга катыш, муну ырда, мындай кийинип ырда, сен жакшы ырдайсың, сенден ыр чыгат деп жеңем мага аябай көп поддержка берчү. Баягы мектепти аяктагандан кийин окуу жайга тапшыруу оюңузда болду деги эле? Ооба болгон. Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетин тапшырайын деген ойлор болгон. Бирок ошо үйдөгүлөр окубай эле кой, аны башка окууну окуу ырчылык сага жарашпайт деп ташып коюшкан. Жана кадр сыртында сүйлөшүп айтып калдыңыз, ошо Бүйүсара Бейшеналиева атындагы окуу жайда бир агай мен мага аябай бир катуу сөз айтты эле деп, ошол окуяны айтып берсеңиз деги эле, кандай болду эле, кандай сөз айтты эле? Ошол окуяга токтолсом аябай айткан. Сенден ырчы чыкпайт, жөн эле кой балам. Сен ырдабай эле койушуң керек. Андан көрүп такси кылып, таксиде иште деп ушу аябай ушу сөз аябай катуу тийген мага. Азыр бирок азырчылык билем ошол агайга. Мага ушинтип айтып мени шыктандырып. Андан кийин эмне болду баягы ошол окуу жайга тапшырбай калдыңыз? Андан кийин кандай жашоодо өзгөрүүлөр болду дегендей? Андан кийин армияга бардым. Департамент 74-12 аскер бөлүгүндө 2-ротада служба кылдым. Ошол жактан мен аябай ырчылыкка ошол жактан мага мотивация берип, ошол жактан аябай түрткө көрүшкөн экен да. Түрткө беришти. Полковниктер ырдатып, сен жакшы ырдайт турбайсың, сен ырдап чыгышың керек. Молодец, жакшы ырдайт экенсиң деп ошол жактан аябай мотивация алып, анан аракет кылып, азыркы учурда ушундай. Балчандарыңыздын арасында да баягы өнөргө жакын сиз болуп ырдап берчү турбайсызбы? Ал жакта кайсы ырларды ырдачуңуз? Ал жакта көбүнчө эми ата эне жөнүндө ырдайбыз, атабызды, апабызды сагынабыз биз. Аларды ырдап берсем көздөрүнөн жаш алчу эми кээ бир балчандардын. Акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин
сағынам. Сарой менен көкөй тосунан бүркіт шаңшып үкік сайраған. Ышқыны теріп асқазосынан жүрген күнім естеп сағынам. Жылаң айлақ чырпық ат менен жылғалардан тұнық су кечіп, балтырымды теліп қараған. Балалығым естеп сағынам. Қоңыр дебе жайлы жашыл төр, қоңыр жерді салқын асыл жер. Қоқты белес күнге тескеден, қой қайтарған күнім сағынам. Түндігінің түтін болатып, апам жапқан нанды сағынам. Үйір жылқың айдаған, атам жүрген жерді сағынам. Урматтуу көрүүчүлөр, сырттагы аба ырайына байланыштуу маегибизди студиядан улантууга туура келди. Анда эмесе Нурболот мырза, бизди маегибизди жагымдуу бир чыгарма менен уланталы. Анда эмесе Ысбай Абдыкадыров атабыздын «Биз экөөбүз» деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайымда бүткөн жалгыз бакыттай. Seni süydüm, buyruk alıp tağdırdan. Başkalardan meni sağa tatыбай. Сан чарма болду. Эмне себептен мындай шаңдоорлорду да биз баардык эле мындай эски ырларга жаңылануу киргизип ырдап жүрөткөнсөк? Туура айтасыз, ошо эски ырларды көп ырдайм. Анткени кичинекей кезде ошо эски ырлар жакчу, анан азыр негедир ошо жаңы ырларды, шаңдоо ырларды ырдай албайм. Чымдар кайсы жактан келген негизи эле? Апаңыз тараптанбы же атаңызданбы? Үй бүлөдө бир адамбы? Өнөр тарабына жакыныраак болсо керек. Талант апам жактан келсе керек деп ойлойм. Тайнем ырдайт. Тайнеңиз кандай чыгармаларды аткарчу эле? Ал дагы ошондой эски ырларды ырдап жүрчүбү? Тайнем да ошо эски ырларды ырдап, көптөгөн иш-чараларга катышып, ошо айылда клубда иштечү да. Кайсы жерде иштечкенин билбейм, бирок клубда иштечү. Мектеп учурунда дагы баягы чыгармаларды аткарып, концерттерге катышчу белеңиз? Ооба, концерттерге катышчубуз. Көптөгөн сынактарга бардык, нарынын өзүнүн ичинде жаш таланттар деп ошолорго барчубуз, ырдап. Кайсы окуу жайларга тапшырууну көздөп, ошол аракет кылдыңыз, баягы мектепти бүтүп келгенден кийин? Ошо мектепти бүтүп келгенден кийин ушул Бүйбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетине тапшырганга аракет кылып келип тапшыргам. Бирок ошо бир айга жетпей ошо окуган жокмун. Тынчтап ошо боюнча эле. Деги эле ошол баягы кавер деп коебу. Биз кавер жаздырып жүрөбүз. Ким сунуштады? Сен үнүң жакшы, ырдай аласың, барып кавер жаздыр деген сыяктуу болуп. Ошо жеңем көп мага поддержка берет. Ошо жеңем айтып калды: "Сен жакшы ырдайсың, молодец, сен ырдап чыгышың керек. Жакшы ырлар жазды" деп. Жеңем мага көп поддержка берет. TikTok платформасына чыгып баштагандан кийин таланттуу адамдар кабарлашып баштадыбы? Азамат, баягы талантыңды ушинтип уланта бер. Бул жакка чакырабыз, ал жакка чакырабыз деген сыяктуу. Ооба, андайлар болуп атат буюрса. Кимдер тарабынан болуп атат? Тамада байкелер көбүнчө ошо. Жакшырайт кесип молодец деп ушинтип атышат. Бирок көпчүлүк элечүн эле сиздин баягы билими бар адам деп ойлошот экен, музыка тарабынан. Ооба, мени ошентип ойлошот, бирок Кудайым берген талант окшойт ушул. Ошо жакшы ырдайсың деп баары айтышат.
Азыркы учурда үй бүлөңүз баягы колдоо көргөзүп атабы? Ооба, азыркы учурда аябай колдоо көргөзүп, мага десип балам жакшы деп атасың, сонун ийгилик каалайм деп ата энем батасын берип атат ошо. Алдыдагы баягы пландарыңызды айтып өтсөңүз, кандай пландар бар алдыда? Чоңураак ырчы болуп, чоң сахнага чыгуу ойлоруңузда барбы? Кандай ырлар жаздырасыз деген сыяктуу? Ооба, буюрса, алдыда чоң максаттар бар. Ошо ырчы болсом деп кыялдан жүрөм кичинекей кезинен эле. Буюрса, аракет кылып, вокалдан окуп, ошо музыкалык окуу жайда болсамбы деген ниетим бар буюрса. Акын күндөр. Кыргыз эстрада ырчыларынан кимди кумир тутасыз? Кыргыз эстрада ырчыларынан Кимдердин ырлары жагат деген сыяктуу. Же азыркы ырчылардан баягы ырчы деген ысым атка татыктуу эч кимди көрбөйсүзбү? Азыркы учурда ошо мен көбүнчө опера жагына кызыгам, ошо Керим Тропов агабыз жагат мага. Ырдагандары. Мен да өзүм ошо Керим Тропов агабыздын ырларын көбүнчө аткарып жүрөм. Баягы TikToктон сиздин видеоңуз чыккандан кийин резонанс жаралып кетти. Жакшы чыгып, анын ырына көптөгөн видеолор тартылды. Сизге кандай колдоолор жазылып жатат комментарийге? Баары эле жакшы сөздөрүн жазып атат. Мага десе жакшы таптсың, үнүң дагы, өңүң дагы туура келипти деп баары эле мактап жазып атышат. Ошол. Рахмат. Баягы элдин колдоосу өзгөчө болот бекен? Ооба, элдин колдоосу аябай өзгөчө болот экен. Баары эле мен иштеп жүргөн убактарда жиберип коет. Сенин видеоң ыр тартыптыр деп мен таң калып, ушундай ыр тартып атчабы деп өзүм таң калып. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтүңүз. Чоң рахмат ушинтип сиздер таланттууларды ушинтип чыгарганыңыздарга. Ошо кыргыз элинде тынччылык болсун. Ар дайым жакшылыктар деле жүрө берели. Ошо. Урматтуу көрүүчүм, бүгүнкү менин маектешим Нурболот Ырсбай уулу болду. Жаңыдан чыгып келаткан ырчы деп айтсам болот. Алдыда сизге көп ийгиликтерди каалайм. Ырчы болуп, чоң сахналарда жүрө бериңиз, жакшылыктардан көрүшөлү. Анда эмесе ошол биздин маегибизди бир жагымдуу чыгарма менен аяктасак, Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе Алуу Туткучев агабыздын Апама деген жакшынакай чыгармасы менен эфирди жыйынтыйлы. Эстедим жаш чагымды, тил албай айтканыңды, азабым далай тартып, ак басты чачтарыңды. Кеттим мен билим самап, күттүң го жолуң карап, кең жайып тасмалыңды. Күйүттүң эч билбеген, күн калайм кеч кирбеген, арка бел атабыздын жоктугун сездирбеген. Ажалдан күч келсе да, аламды бүт берсе да, алмашпайм эч ким менен. Байтерек караныңыз, бакыт кут жамалыңыз, Кудайдан өмүр тилеп, кыйшайсам таядыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, беш жайдаманыңыз. Корго деп эл жериңди, тарбия бергениңди, апаке кантип актай, ак сүтүң эмгениңди. Солбосоң асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди. Солбосоң асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мына бүгүн 19 март 2024 жыл. Ушул убакка чейин кызым сколиоз оорусу менен ооруйт, бою да өспөй келет. Кызымды көрүп алып аябай кыйналам. Кызым ыйлайт,
кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден көп суранарыбыз, үмүт кыларыбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн Орозон күнүндө орозоңуздар кабыл болсун, жардам кылып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, силердин аманаттарыңарды алып атабыз. Биз силер жардам берген адамдарга чоң рахмат. Мен Азамат Огунду сколиоз оорусу менен ооруйм. Жашым 14 жашта. Биз Турциядан операция болушум керек. Буга $24,000 акча кетет. Бизде анчалык акча жок. Жардам бериңиздер. Суранам силерден. Орозоңуздар кабыл болсун. Карталар өзүмдүкү, аягы 87, М-банк Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Сбербанк аягы 66, Аскарбек Ш деп чыгат. Ушуга кайрымдуулук кылып салып коюңуздарды өтүнөбүз.